Ошол жылдын 10 айында айыл чарба продукциянын дүң өндүрүү көлөмү 407 миллиард сом түзүп, өсүү темпи 102% болду. Кайра иштетүү өнөр жайында 89 миллиард сомдук продукция чыгарылып, 134%дык өсүшкө жетти. Быйыл айыл чарбада рекордтук көрсөткүчтөр жараттык. Жайыл районунда гектарынан 120 тонна помидор алынды. Бул дүйнөлүк рекорд. Америкада эң көп рекорд коюп атышты эле, 1 гектардан 95 тонна алчу. Бизде Жайыл районунда быйыл 120 тонна алдык. Ал жерде дагы аябай көп жумуштар аткарылды. Жердин кыртышын, жердин топурактын анализин алышып, анан анализдин негизинде кандай жер семиткечтерди колдонуш керек экен деп анын салышты. Анан жаңы капельный орошениени коюшту, үрөөнүн туура үрөөнүн алып келишти. Ошонун негизинде мына 120 тоннага чыгышты. Лейлекте гектарынан 113 тонна пияз түшүмү жыйналды. Манас районунда дыйкандар гектарынан 25 тоннага чейин болгар келимперди өндүрүштү. Кочкордо картошкадан гектарынан 30-35 тонна түшүм алышты. Кайра иштетүүдө 35 жаңы ишкана ачылып, 900дөн ашык жумушчу орун түзүлдү. 56 ишканага эл аралык стандарттарды киргиздик. Мына 56 ишканабыз азыр жаңы кирди. Эл аралык стандартка алар сертификат алышты. Азыр Америкага чейин дагы өзүнүн продукциясын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Экспорт жаатында Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу беденин үрөөнү Россияга, Ашкабактын үрөөнү Японияга чыгарылды. Жалпы 60тан ашык айыл чарба продукциясы 80ден ашуун өлкөгө экспорттолуп жатат. Быйыл айыл чарба тармагындагы мамлекеттик колдоонун алкагында дыйкан фермерлерге 10,3 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилди. Лизинг аркылуу 2069 техника берилди. Ошондой эле мамлекеттик колдоо ирригация тармагында да жыйынтыктар бар. 541 километр каналды тазаладык. 588 гидротехникалык курулмалар, 167 суу өлчөөчү посттор, 91 насостук станциялар, 156 насостук агрегатордор оңдолду. 2-3 жолу сугаруунун натыйжасында жалпы 2,3 миллион гектар жерге 5 миллиард куб метр сууну жеткиздик. Ирригациянын тышкары өлкө боюнча биз 25 шаарда жана 601 айылда таза суу системаларды куруп жатабыз. Анын ичинен 123 айылда курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилди. 121 айылда курулуш жумуштары жүрүп жатат. 74 айылда ПСД даярдалып жатат. 283 айылда ПСД даярдоого документтер топтолуп жатат. Ветеринария тармагындагы ал жерде да бир топ жумуштарды жасадык. 293 миллион сом бюджеттен алдык. Өлкөбүздүн аймактарында имараттардын куруу иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында пригородный аймагында ветеринардык кызматтын жаңы заманбап лабораториясы курулушу болуп атат. Кара Суу райондук башкармалыктын 2 кабаттуу имараттын ПСДси бүтүп, азыр экспертизасы жакында бүтөт. Анда курулуш иштери февраль айынан баштап киришебиз биз. Сузак райондук ветеринардык лабораторияндагы ПСДси бүтүп атат, аякта дагы лабораторияны курабыз. Бишкек шаарынын Озерный аймагында эл аралык деңгээлдеги улуттук ветеринардык референс лаборатория куруу пландалып жатат.